Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ulu urmatlı Kırgız elim. Bugünkü günkü ben sizlerge aytayın degen temam darıger katары, şifager, taup katары öz kеңешимди aytam. Allah Taalam saqtanganды saqtayмын депtir. Адам өзү saqtanış керек экен. Құдай Тағалам сақтайды, бірақ өзіңді сақтанғанды сақтаймын деп, әрекет қылсын деп. Мен сіздерге айтайын деген кеңешім, сақтанып жүріңіздер. Сақтыққа қордық жоқ деп қояды қырғыз елімде. Кейбір адам білем деп сақтанғандар адамдар бар. Кейбір адамдар мен қорықпаймын. Мага ешкім ештемке қыла албайды, ешкімнің қолынан ештемке келбейді деген адамдар бар. Бірақ жашоодо biz ilim үйрөнө турган китептер бар, Кыргыздын тарыхы бар, ушул жерлерде бардык нерсе жазылган. Абайлагыла сактанып жүргүлө деп. Бүгүнкү биздин айта турган темабыз бул каргыш деген темага байланыштуу. Бул өтө жүрөк ооруткан оор тема. Муну билип сактанып жүргөн адамдар бар. Каргышты билбей, тоготпой ким эмне кылып алат деп запкы же ошондон кыйналып, ооруп, кысталып, кырсыктап жүргөн адамдар бар. Ошон үчүн бул соопчулук үчүн биринчиден, экинчиден ушу Кудай Тааламдын ыраазычылыгы үчүн ушу мекендештерибиз бир жамандык, кырсыктан сактанып жүрсүн деген ниетте өзүмдүн практикама таянып, тажрыйбама сиздерге өз кеңешимди айтып коёмун. Кабыл алыш ар кимдин өзүнө жараша. İşengen adam bolsa пайда алышы мүмкүн, ишенбеген адам болса пайдасыз болуп калышы мүмкүн. Бул жерде мажбурлап таңылоо деген сөз жок. Анан мен деген да сөз жок, Кудай деген бар. Бул Кудай Тааламдын өзүнүн өкүм буйругу деп ишенемин. Себеби мен ушул 32 жылдан бери элдик дарыгер болуп жүрөм. Ушул дарыгерлик болгондо адамдардын ден соолугунда оорулар кандай себеп менен, эмне себеп менен ооругандарын көрөм. Ошол оорулардын себептери көз тийгенден болот, каргыш тийгенден болот, сыйкыр дубасынан болот, лапаздан болот, назардан болот. Ушул сыяктуу көп түрдөгөн себептери бар. Мындайча айтканда мусулманча, кыргызча элдик табыптарда коюла турган диагноздор бар. Ошол каргыш деген нерсе бул. Бул каргыш деген нерсе бар нерсеби, жок нерсеби? İşense bolобу, болбойбу, ушунун күчү барбы, жокпу? Ушул суроого жооп айтайын. Айткан сөзүмдүн баарына Кудай тобо дейм. Бул каргыш деген нерсе бар нерсе. Адамдын ниетинен, жаман ниет менен, бир адамдардын көзүндө бар, бирөөнүн тилинде мөөрү бар деп коет кыргызчылыкта. Ошол сыяктуу кээ бир адамдар кара мүртөз, динсиз, динден алсыз адамдар болот. Булар ошол өзү өчөшүп калган, же өзүн ыза кылып койгон адамдарга, же болбосо бир өзү көрө албаган адамдарга, бирөөнүн ийгилигин, жакшылыгын көрө албаган, ичи тардыктан, арамзалыктан, ыза болгондон, өзү жетише албаган ийгиликтерге башка адамдардын жетишкенин көргөндө ошого бут болуш үчүн, каршылык кылыш үчүн, душмандык кылыш үчүн ошол адамдардын болгон жакшылыгынан ажыратуу максатында адамдарда мындай каргыш деген ой пайда болот. Каргыш деген дуа окула баштайт адамдардан. Кээ бир адамдар ошол каргыштын дубасын билип, өздөрү адамга жамандык, өзү жек көргөн, өзү таарынган адамдарга өчөштүк кылып, душмандык кылып, өздөрү каргайт. Каргыштын дагы өзүнүн бир жаман дуалары болот. Кээ бир адамдарга соопчулук үчүн өмүр тилеп, шифа тилеп окуй турган болсо, бул адамдар өлүм, жамандык, кырсык нерсе, азап тозоктордун баарын тилеп окуйт бул дуаны. Кээ бир учурда өздөрү окуйт, кээ бир мезгилде азыркы биздин башаламан заманда сыйкырчылар бар, жалданмалар. Ошолорго барып каргыш дубасын окутат. Кадимкидей эле жана киллер деп адам өлтүргөн, адам жалдагандай эле бирөөгө барып жакшы акча берип, мени ушул адам көрө албайт,
ушул адам менин душманым, менин буга мушташта малым жетпейт, айтсам сөзüm жетпейт, байлыгым да, бийлигим да, күчүм да жетпейт, бирок мен бул адамдын бул аламда жакшы ийгилик менен жашаганын көрө албайм, көргүм келбейт. Мага ушундай бул адамды кыйнала тургандай кылып, ооруй тургандай кылып, кырсыктай тургандай кылып бир жамандык нерсе жасап бергин мен деп. Анан ошону дагы бул адамдар, жалланма адамдар кабыл алат. Бул кабыл алып аткан адамдар молдо эмес, табуу эмес, керек болсо көз ачык эмес. Булар сыйкырчылар. Молдонун кийимин кийип алган, кыргызча боло турган болсо сүннөт мусулман аялынын кийимин кийип алган, колуна теспе алып алган, камчы алып алган, карта алып алган, төлгө таштарды алып алган, жана мүйүз, тырмак, сырмак окшогон бир балекеттерди көтөрүп алган. Ошондой бир Кудай Тааламдын каарына калган сыгандар окучу, мурда сыгандар. Азыркы заманда биздин мекендештердин арасында дагы сыгандар пайда болду ошондой. Сыган деген улутту билесиздер, Алланын каарына калган улут деп айтылат. Анан азыркы кезде биздин мекендештердин арасында дагы ошондой сыгандар пайда болду. Жеке эле бул акчанын кызыкчылыгы үчүн эмне жаса десе ошонун бардыгына барып жатат. Эптеп эле айла амал таап акча тапса болду. Арам адал дегенди билбейт. Булар динге жакын эмес, Кудай Тааланы тааныбаган адамдар болот. Каргыш деген бул адамдын бир өчөштүктөн, аябай жек көрүүдөн үч алуу үчүн окула турган бул кара дуа деген сөз ушул болот да. Бул адамга эмнени каалайт? Адамдын оорушун каалайт, кырсыкташын каалайт. Керек болсо укум тукумуң өспөсүн, балалуу болбо, үйлөнбө, ырыскың кем болсун, укум тукумуңдан жанан оорукчандар жаралсын дегендей бул. Каргыш деген жаман нерсе бул. Жете тага жете турган. Эгерде билип окуй турган болсо бул адамдын түйүнө бир кылымга жете тургандай зыяндуулугу бар. Бул каргыш окуган адам жана каргышты окуткан адам эр өлтүргөн менен, адам өлтүргөн менен барабар чоң күнөө. Бул кылмыш. Мыйзам жолунда, шарият жолунда чоң күнөө. Адам өлтүрүү. Bir адамды өлтүрүү эмес, сен бир урууну өлтүрүшүң мүмкүн бир каргыш менен. Себеби бул укумдан тукумга өтө турган нерсе. Бул адам корко турган нерсе. Мен өзүмдүн ушу менин 2008 жазылган китебимде ушу жазуучулардан сурангам бул каргыш дубасын уу деп жазып койгула, ят деп. Себеби медицинский ят адамды дароо өлтүрөт 10-15 мүнөттө. Ал эми бул кара дуа акырындык менен аягында бул да 10-15 жылда адамды жаралантып, бир кырсыкка, өлүмгө, суицидке, инвалидтикке, инсульт, инфаркт, бактысыздыкка алып барат да. Мунун күнөөсү аябай чоң. Аллах Таалам абдан катуу жазалайт. Ушундан коркуш керек. Бирөөнү каргагандан коркуш керек. Каргаткандан коркуш керек. Биздин адамдар билбей, коркпой каргайт. Бул адамга каргаган сөз адамды өлтүргөн менен эле барабар болот. Эгерде сенин каргышың тийип калган болсо адам өлүп калышы мүмкүн, аңтарылып, авария болуп, өрттөнүп кетиши мүмкүн. Ошондо сен үйүңдөн чыкпай туруп эле бир адамдын өлгөнүнө күнөөкөр болуп калышың мүмкүн, себепкер болуп. Анан эми ошол каргап аткан адамдарга, каргыш окуган адамдарга да бир эскертип айткым келет да. Кыргызда сөз бар да, өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло деп. Эгерде сен ошондой дуачы, сыйкырчы болуп аткан болсоң, эсиңден чыгарба, сенден эки эсе сыйкырдан жакшы билген адам болуп калышы мүмкүн. Ошо сен окуган каргышты өзүңө кайтарып окушу мүмкүн, эселеп туруп. Ошондо сен ошол адамга эмне жамандык каалап окуган болсоң, ошол туура өзүңдүн башыңа, өзүңдүн жүрөгүңө, өзүңдүн балаңа келип тийиши мүмкүн. Сен окушун окуп атасың, бирок ал кайтышын да ойлор. Эгер ал сеңе кайтарчу болсо, сен аны кайра кайтара албайсың. Бул өтө оор жаман нерсе бул. Ошон үчүн муну менен от менен ойнобо дейт. Илгерки молдокелер мындан коркчу, окутчу да эмес. Кайтарып окуп бер десең да, кой балам, тынч окат кылайын. Анын каргышын кайтара албай калсам, мага тийсе мен да кырсыктап калам деп. Кыргыздарда кесепет деген сөз бар. Анан шарапат деген сөз бар. Шарапат деген бир адамдын жакшы пайдасы тийип калышы мүмкүн деген жакшы адамга кошулсаң. Жакшыга жанаштып, кыргыз акем айтып кеткен. Ал эми жамандан каш деген, ошонун кесепетине сенин дагы кырсык тийип калышы мүмкүн деп.
Ошон үчүн бирдемкени кылаардан мурда ойлонуш керек. Сен бирөөгө акчага кызып каргышын окуп берип атасың. Эгер ошол адам бир сага өчөшүп туруп сени окуй дей турган болсо, сенин акыбалың оор болуп калат. Сен өзүң аткан ок өзүңө тиет да. А сен өзүңүн аткан окты эч качан тоса албайсың. Ошон үчүн Кудай деп жашайлы, Кудай Тааланын мыйзамы менен жашайлы. Ушуга байланыштуу дагы эми ашыкча болбостур. Эгер мен катуу сүйлөп койсом кечиресиздер. Мен ошо өзүмдүн тажрыйбама байланыштуу биздин адамдар күнөө кылбасын, жана сактансын деген гана ниетте айтып жатам. Мен илгери мындан бир 20 жыл бурун бир апаны көргөм, бир айылдан. Ошол апа мага көрүнгөнү келген экен. Келгенде мен ошол апанын сыртынан таанычымын. Элдин баары мастан деп коркушчу, сыйкырчы деп. Көп адамдарга көп зыяндарын тийгизген экен. Эми адамдар улуу аксакал кишилер дагы астынан өтпөй качып өттү экен. Коймо мастан колдунья көрсө бизди бирдемке кылып коет деп. Өзү аябай өңдү түстүү жакшынакай апа болчу, сулууча келген. Бирок көкүрөгү таш, муз дешчү да бар. Өңү сулуу, жүрөгү муз мунун деп. Мастандан алыс жүрүш керек деп коркушуп. Анан мен ошону угуп жүргөмүн. Бир кезде ошо бир күн ошо мага көрүнгөнү келиптир. Ал апанын мага келгенин көргөндө аны тааныган кишилер көбү коркуп качып кетишкен. Мо мастан келиптир. Анан келиңиз деген келип кабыл алып көрсөм, ошол бала мен бир жаман түш көрүп атам. Жакында бир кырсык болгону жатат, мага жардам бере көр деп. Анан мен бир өзүмдүн кеңешимди айтып, ошол үйүндө бир жасалган бир жаман каргыш тубасы бар экен. Ошого жөнөтүп барып алып келиңиз деп алып келиңиз дегенмин. Мен айткан жерден барып үйүнөн таап келип атат. Мен эми ал сыр боюнча кала берсин, кандай ырым жасалганы. Мен айтайын дегеним, ошол апага бир өчөшкөн адамдардан бир 2 эркек киши алардан бакшылар экен, сыйкыр дубаларын берип. Ошол байбичеге өчөшүп туруп 2 киши окуган экен. Ошондой окуган дубасы бар экен. Баласын, жалгыз эркек баласы бар экен, ошону өлүмгө, кырсыкка буйруп окушкан экен. Ошону 7 күндүн ичинде кырсык боло тургандай кылып окушкан экен. Мага келгенде 3 күн өткөн экен, 4 күн калган экен дагы. Анан апа түшүнөн өзү аян алып, коркуп, андай каралашып жүргөн киши сак болот экен. Анан мен ошол ырымын жок кылып окуп бергенден кийин анан 7 күндүн ичинде кырсык болуш керек экен. 3 күн өткөн экен, 4 күн. Бизде көп күн көп болуп калды да. 4-3 болуп калды. Эгер 3-4 болгон болсо биз алдырып коймокпуз. 4-3 болгондо мен ошо 4 күн окуп, 4 күндөн кийин анан баласы ошол рейске бир шофер экен, дальний эмеге кеткен экен. Ошол баласы келип калып, анан өлбөй аман калып, бир байбиченин баласын кырсыкка болгондон себепкер болуп сактап калдык да. Эми мен кылган жокмун, Кудай Таалам өзү ошол баланын күнөөсү жок бала энеси үчүн жаза тартпасын деп, Аллах Таалам мени себепкер кылып коюп, өмүрүн сактап калды да, мени себепкер кылып койду. Мен ошондон корком, мен көргөмүн күчтүү колдундарды. Ошо колдундардын өзүнө караша окуп койгон адамдарды да көргөм деп айтып атканда, мен аны жөн жерден айткан жокмун. Мен көргөн тажрыйбамда түрдүү сыйкырларды, түрдүү сыйкычыларды көрдүм. Мен аларды көргөнүм, алардын кандай жамандык кылганын көрүп, ошолордун жамандыгына кабыл болгон адамдар болсо, ошолорго коргоп, жардам бергенге аракет берип жүрөм. Ошон үчүн бул каргыш деген нерседен коркуңуздар, каргыштан сактаныңыздар. Каргыштын кандай зыяндуулугу бар? Каргыш тийген үй бүлөдө же каргыш тийген адамда оору суркоо, айыкпаган дарт болот. Балдар үйлөнө албайт, кыздар үйлөнө албайт, бактысыздык болот, балалуу болбойт, жакырчылык болот, уруш жаңжал көп болот, ата бала бир туугандардын арасында ынтымак жок болот, кут береке жок болот. Айрымдардын үй бүлөлөрүндө ошо балдар төрөлбөйт. Бирок адамдар ушундай кызыкпыз. Кээде суроо берип, кандай истесем, нормальный, бар жогум жакшы дейт. Өзү 40-50гө чыгып калган, перзенти жок. Дүнүйөм бар болсо мен бактылуумун деп атат. Бала жок, ал баланы ойлонгон да жок. Баласы жок адам кандай бактылуу болушу мүмкүн? Бирөөлөр баланы бакыт деп ойлосо, бирөөлөр байлыкты бакыт деп ойлойт экен ушундай.
Анан ошону билген адамдар сактанып жүрүшөт, билбеген адамдар кырсыктап жүрөт. Жол кырсыгы көп болот, өлүм житим көп болот, оор сыркоо көп болот. Бул каргыстын кесепетинен болот. Бирок мына биздин кээ бир айтымчылар айтып аткандай, ар бир экинчи эле, үчүнчү киши деле каргыш тие бербейт. Каргышты окуган адамдар аз болот. Кээ бир эле адамдардын каргышы тиет. Эгерде ар бир эле окуган каргыш тие берсе, адамдар адамды кырып салмак, жерде калбай калмак бенде. Жакшы Аллах Таалам алардын дуасын кабыл кылбайт. Ичинде 100дөн 1 адамда болот. Ошондо бир кара мүртөз, күнөөкөр адамдар болот. Ошолордуку тийиши мүмкүн. Анан муну окуганда да жаман, мунун сырларын айтканда кыйын. Бул көп окуйт, көп убакытка чейин окулат бул. Ошон үчүн жана заказ берген, жалданбаган кишилер көп акча берип атканы бул көп эмгек менен окуйт. Бирок чоң күнөө Кудай Таалам сактасын өзү. Бул тозоктун тозогуна түшүрөт Аллахым. Бу дүйнөдө да, о дүйнөдө да жазалайт. Мен жазаланган кишилерди да көрдүм. Бирөө Кудай Тааланы тааныбай, бирөөнү көрбөй, коркпой жүрөт. Ким Кудай Тааланын кудуретин, касиетин, амирин билсе улуктугун, Кудай Тааламдын, эгерде бул законду, өзүбүз жашаган законду мыйзамын бузсак түрмөгө камалат экенсиң. Ал эми Аллахтын мыйзамын калмаганда, о тозок менен бул түрмөнүн айырмасы асман менен жерди. Аллах Таалам кыпкызыл чокко, отко салып жазалайт экен. Ошон үчүн Кудай Тааладан коркойлу, Кудай Таалага ишенейли, Кудай Тааланы сыйлайлы, Кудай Таалага сыйынайлы, Кудай Тааланын мыйзамы менен жашайлы. Аллах Таалам кыргыз жеримди, элимди сактасын. Кыргыз жерим дагы, кыргыз элим дагы аман болсун. Мамлекетибиз өнүп өсө берсин. Жакшы бейпил жашоодо жашайлы. Аманчылык болсун журтубузда. Амин. Аллаху акбар. Мы так завяжем, что развязать будет трудно. Наш катер будет в безопасности. Пусть мама посмотрит. Мама, смотри. Стой, ты куда? Зафер Бэй, мы не смогли остановить его. Ладно, выйди. Дорогой мой, в чем дело? Вы в последнее время не можете без меня, дядя Хайдар? Путаетесь у меня под ногами. Что за дело? Отмени свое проклятие. Все то же? О чем вы говорите? Что за проблемы с проклятием? Я говорю о проклятии, которое убило мою дочь. Теперь мой сын тоже умирает, Зафер. У него рак. Я и его должен лишиться. Аллах передал ему твои муки. Он не забрал мою душу, он послал смертельную болезнь ему. Если твое проклятие все еще в силе, только ты можешь остановить его. Я давно отменил проклятие, но ваша душа неспокойна, Хайдар Эфенди. Тогда я успокою ее. Если вы считаете, что это болезнь из-за меня, я сделаю все, что в моих силах. Скажите, что я должен сделать. Сделаем то, чему меня учили. Идем со мной. В мире верующих нет места проклятиям. На этот раз для исцеления ты будешь читать благодатную молитву. Это единственный выход. Какую молитву? Говори то, что идет от твоего сердца. Имам Эфенди, это вопрос жизни и смерти. Поймите, это очень серьезно. Лучше прочтите молитву, а я за вами ее повторю. Молитва об очищении. Аллахумма салли салатан камилатан ва саллим саламан тамман аля сайидина Мухаммадин лази. Кто тот человек, на которого ты смотришь? У парня проблемы? Он уже час молится, а ты смотришь. Много лет назад он наслал на меня проклятие, которому научился у матери. Сбылось ли оно или нет, но я не могу забыть о нем. Я теряю своих детей. Я пришел к нему, стал умолять, чтобы он отозвал проклятие, чтобы у меня свалился камень с души. Я умолял. Но он и сам не знает, как его снять.
Аллах зачтет тебе это. Спасибо. Но внял ли он моим молитвам, не знаю. Дай Аллах, сынок, дай Аллах. Тот, кто создал землю и небо, внемлет молитвам.